мен жасап отурган түндүк жабык баш деп аталат. Бул бозийге. Анан муну шырдактай кылып эле кадимкидей оюп жүрмөк, шырыйт. Анан эми шырыганды мен ушу жашка чейин деле шырдак шырып көргөн эмесмин. Бирок менин энем муз киши болчу өзү. Ошол кишинин жасагандарын көрчүмүн да, бирок өзүм кармап көргөн эмесмин убагында. Анан ушу өзүбүз туризм менен иштеп баштагандыктан ушу бозий тигиш керек болуп калды, кыргыз бозий. Менин кызыкчылыгым ошондон ойгонду да. Мен болбосо мындай кыргыз оокатка деле жок болчумун. Анан ошо энемдин жасап жүргөнүн элестетип эле минтип жасачу эле деп анан жасап калдым. Бирок бул кыргыздын баягы улуттук нукура оокаты болгондуктан ар бир кыз бала ошо үйрөнүп алса абдан туура. Анткени мен деле бир топ кыйынчылыктардан өттүм. Баягы унутуп калат экенсиң, көргөн менен жасаган башкача болот экен. Мен биринчи өзүм жасап көрүп, анан не болот экен деп анан баягы чоң жумуштарга кирише баштадым. Биринчи акырындык менен кичинекейлерин жасап көрүп. Элиза Насирдин кызы 1979 жылы 23 июлда Бишкек шаарында төрөлгөн. 1986 жылы Нарын районунун Эмгекчил айылында мектеп босогосун аттап, орто мектепти 1996 жылы аяктаган. 1998 жылы Нарын мамлекеттик университетинин экономика факультетин бухгалтердик эсеп жана аудит боюнча адистигин сырттан окуп бүтүргөн. Эмгек жолун 2001 жылы Нарын шаардык суу канал ишканасында экономист болуп иштөөдөн баштаган. 2002 жылы Нарын облусунун Нарын районундагы тажрыйба станциясынын башкы бухгалтери, 2004 жылы Нарын райондук жер жана агрардык реформа борборунун башкы бухгалтери, 2006 жылдан 2012 жылга чейин Эл Кассо кредиттик союзунун төрайымы. 2012 жылдан 2019 жылдары менчик ишканаларда бухгалтердик кызматта иштеп, 2019 жылдан баштап туризм жана кол өнөрчүлүк менен жеке иш алып барууда. Билген тили кыргыз, орус, жашоодогу урааны ар дайым жаңылануу, изденүү, алдыга койгон максаттарын сөзсүз ишке ашыруу. Үй бүлөлүү бир кыздын мээримдүү энеси. Могу жээк жүн жиптен ийрилиш керек. Койдун жүнүнөн. Бул жээкке ийрилчү жип кылчык болбош керек, уяң жүндөн ийрилиш керек. Могу жөрмөп шырыган жиптер, булар шона болуш керек. Бул төөнүн чудасы деп коет, атайын кылчык жүнү болот төөнүн. Ошондон ийрилип жасалат. Менин өзүмдүн энемдин 75 баш бозийи бар болчу. Ага уже 48 жыл болгон бозий. Анан ошону акырындан жаңыртыш керек жерлерин жаңыртып атам, бирок эскини баалашат экен азыр. Эски боюнча көп нерсесин калтырдым өзүнүн. Баягы жүрө берсин деп. Андан сырткары баягы мен нөлдөн баштап өзүм жаап жасап көрөйүн деп 45 баш бозий жасадым. Көтөрүп чыктым да ошону. Анан ошого көбүрөөк эмгек жумшап, ошого өрмөктү да үйрөнгөнгө туура келди, аны үйрөндүм. Бозийди жаптуулап келдим. Анан ошо именно нукура кыргызча эмнеси керек болсо ошонун баарын жасап бир да эчтекесин калтырган жокмун. Буюрса быйыл толугу менен бүтөт. 3 жылдын жүзү болду кармап келатканыма. Баягы сезондо туризм менен иштегенге байланыштуу жетишпей калам. Анан ушундай кышкы, жазгы убактарда сезон башталганча ушуларды жасап алып атам да. Азыр бул чоң бозийдин ушу экөө тиги жабык башы, бул түндүк жабык башы. Тиги этек жабык баш деп коет. Ушуларды жасап атам. Муну болсо ушу заманбапка ылайык бозийге люстра ушундай атайын түйүлүп тагылат азыркы кездеги заманбап. Анан муну түйүш андай деле оор эмес билген кишиге. Баягы
убакытты талап кылды. Эми булар жиби ич керек, атайын мен кооз көрүнсүн деп, анан атайын ушундай жылтырак жип менен баягы түндүктө люстра болуп аткандан кийин деп ушундай жиптерди тандап алгам. Анан жибим ич керек болуп кичине убакытты алды. Эми жараткан киши баардык нерсени жаратканды жакшы көрөт экен. Жаратканга жараша баягы боз ийди ушу нукура кылып жасаганга жараша ушундай кылып жасайын дедим. Анткени сплошной чырмап салганда деле бул эмнеден жасалган деп кээ бирөө түшүнбөгөндөр суроо берет экен. Ошол себептен мен чийдин өзүн да көрсөтө кеттим. Баягы баарын эле чырмай бербей, мындай кылганда жакшы көрүнөт экен бир себептен. Анан ушу кыргыз боз ий болгондуктан кыргыздын оюларын салып, кыргызча кооздук менен көрсөтүп, ушундай нукуралуулукту басым кылдым. Бул жерде ушу ою жүрөкчө менен түшкөн ою, атайын ушу кандайдыр бир баягы сүйүүнүн да символу, тынчтыктын да символу деген сыяктуу бул биздин ушу боз ийде жакшылыктар гана болуп турсун деп мен ушу өзүм ой тилек кылгам. Ушу жүрөкчөсү бар. Анан могу жерде дагы бир караганда тюльпан гүлгө окшоп кетет экен, бир караганда куш учуп бараткандай болгон ой экен. Мен ушуну интернеттен өзүм тандап отуруп, ушуну тандап алгам. Бул биздин ушу энемден калган 75 баш боз ийдики. Ушунун чийин жаңыртып атам. Өзүнүн деле чийи чырмак болчу. Бирок баягы өзүмдүн хоббим менен, өзүмдүн көңүлүмдөгүдөй кылып жасап чыгайын дедим. Андан кийин бул болсо ашкана деп коюшат, чыгдан. Кыргызча тил менен чыгдан деп айтылат. Бул да менин өзүмдүн дизайным болгон. Жакшы нерсенин баарын салганга аракет кылгам. Бул жерде ушу көбүнчөсү кыздарга кымыз сундуруп, же бир башка бир нерсе менен аккуунун сүрөтүн салып, ушуну менен бүтүрүп коюшат экен. А мен болсо ошо атайын бир алма убакта эс алуу менен бир жерге сервисимди самоору менен коюп, тамак ашымды, кыргыздын колорити болгон көкөрдү кошуп, анан бияка ысык көлдү чагылдырып, жети өгүздүн тоосу деп окшоштурганга аракет кылдым. Анан ачык асманда ак булуттар деп. Анан муну да дизайнын өзүм ойлонуп, ушунун баарын комбинировать этип, сүрөттүн баарын чогултуп, анан жасап чыктым. Бул аябай көп эмгекти талап кылды. Могуга эле 2 айлык убакыт кетти. Анткени ар бирин могу точкасынан бери чырмап чыгыш бул көп убакытты, эмгекти талап кылды. Бирок ошого карабастан кызыгуу менен жасадым да муну аябай. Өзүм ушундай бир эңсеп, ушундай болсо деген ошо оюмдагыдай болду. Анан бул жерде болсо мен жана айтып өткөн 45 баш боз ийди жалаң нөлдөн баштап өзүм тургузуп келатам деген боз ийдин чийи. Муну дагы биринчи кармагандыктан бул жерде кичине кемчиликтер болсо керек. Эң эле биринчи чыймаган чийим ушул. Анан үйрөнчүк чийим да. Анан эми муну дагы ошо болгон эмгегимди жумшап, ушу башынан аягына чейин ою кылып, эч жерин калтырбай чырмадым. Анан кээ бирөө сүрөттөн көрүп алып шырдакпы деп да сурашат. Анан чийдей. Кээ бирөө болсо краска басып койгонсуң го деп да айтышат. Бирок андай эмес.
өзүңүздөр көргөндөй бул нукура жүн менен эле кадимкидей чырмалган чийлер. Моореки эмне болсо 1,5 ай чырмап аттым могу чийдин бир канатын. Ошо бир кышта 2 канатын чырмап, анан жазга жуук могу чыгданды чырмап 5 ай ушу чий менен алыштым да. Мен өзүмдүн кесибим бухгалтер болгондуктан мага ушуларды жазуу деле өтө кыйынга турган жок деп эсептейм. Анткени ар бир нерсенин расчету болуш керек, ар бир нерсенин баягы ченеп, метр, сантиметр деле эсеп кысапка кирет экен. Ошол себептен мен ар биринин өзүнүн өлчөөсүн билип алып, биринчи расчетун кылып алып, андан кийин жазадым. Ошол себептен мен өтө деле кыйналган жокмун. Ушу чийде деле, өрмөктө деле, шырдакта деле ар бирине эсеп керек экен. Муну үйрөнүш үчүн аябай көп аракет жумшадым. Кишилерди да издедим үйрөткөнгө. Соккондор бар экен, көбүнчөсү айылдар да экен. Алар убакыт бөлүп келип, кечке менен отура албайт экен. Анан ошол себептен эң эле биринчи термени үйрөндүм. Анан термени үйрөнүп, анан ушундай бир 200 деген өрмөк болот экен деп өзүм Кочкордон базарынан көрүп калып, аябай кызыгып калдым. Анан ушуну үйрөнбөсөм да анан ал эже менен сүйлөшүп келдим. Сизге барайын, үйрөтүңүз десем, ал эже макул кел деди. Анан ага чейин эле үйдөн YouTube'дан ушу өрмөк боюнча издене берчүмүн да. Кандай түрү бар болду экен, эмне болду экен деп YouTube'дан анан карап отурсам, ушу биздин эле Алма Бакта кайсы бир фестивалда Памирлик туугандар келген кезде ошолор алып чыгып согуптур да. Анан ошондон көрүп, бул 200 согуп аттыр деп анан аларды издеп бардым. Анан алардан ушундай үйрөтүңүз десем макул дешип, анан ошолордон үйрөндүм. Өрмөктүн 3 түрүн үйрөндүм алардан. Кажары, анан ушу 200, анан таар куруп соккондо ошолордон үйрөндүм. Буга чейин мен чоң кайненем сокчу эле, ошол кишинин инструменттери бул. Анан чоң кайненем үйрөтөм десе, мен ушу кашчу элем да. Үйрөнгүм келбейчи. Бирок кийин өзүм издеп калдым да. Анан мүмкүнчүлүк болсо жаштарга айта кетет элем, үйрөтөм деген кишиден үйрөнүп алган зыяны жок экен. Мен булардын баарын күзүндө куруп даярдап коюп, кышында ушинтип үйдөн согуп чыгам да. Анан эми жер кургаса, буюрса ошо курулганынан баштап бир сабак өтөйүн деп ошону даярдап атам да. Колуман келишинче жеткире аламбы, жеткире албаймбы? Эми мен баягы мугалим эмесмин, бирок аракет кылайын дедим. Ошону үйрөтүп неме кылайын деп атам. Анан могу соцпроектлерге да жазып, жаштар үчүн дагы бир кичинекей мастерской ачып койсомбу деген оюм бар. Эми ага да Кудайым буюрса жетербиз. Анан өзүң кызыккан нерсе болсо эч убакта чарчабайсың. Ден соолугуңа да зыян кетпейт. Баягы кызыгуу менен, эргүү менен иш алып кете бересиң. Баягы минтип жасаган нерсең жакшынакай чыга баштаса, сен өзүңдөн өзүң кызыгып иштегиң келет да. Гимнастика да болот. Баягы кечке эле биз отуруп алып ушинте бере албайбыз. Ана баягы кызыгуу менен ушу колу бутуң бирдей иштеп, өзүң денең болгон иштеп, бул физкультурага да жакшы. Анан ошо ар бир эле жумуш кыргыздыкы ушу физкультурага деле байланса керек. Шырдак шырып атканда деле колуң денең кыймылдайт дегенде, жүн сабасаң деле кыймылдайсың. Ии кийирсең андан кыймылдайсың. Анан жөн жерден эмес да, баары бири-бирине байланышкан. Элиза чынында аябай жаратман айым,
мына үйдүн ичинде эле канча жумуш жасап атат, канча кол өнөрчүлүгүн көрсөтүп атат. Ушунун баарына мына өзүнүн эмеси, эмгеги, кызыкканы, канчадан бери эле мына бир топ кыздарды келиндерге үйрөтүп атат, иштетип атат дегенде, иш менен камсыз кылып атат. Аябай жакшы. Мына ушул жашында 2 боз үй көтөрдүм, өзү да башында айтып кетти. Аны биз баарыбыз билебиз. Мына биз дагы ушу жардам кылып, биз дагы колубуздан келишинче көмөк кошуп атабыз. Мен ошо кылып ошо Элизаны аябай эметип атам. Баалап, ушундай ушул жашында ушунча өнөргө ээ болуш оңой иш эмес. Түр кийистерден, жөнөкөй кийистерден калган калдыктарды ушундай биздин байыркы кыргыздардын жашоосун чагылдырып, семейкада кылып жасап, анын ичинен бизге кайсы жандыктар керек, кыргыздар көчмөн калк болгондуктан төөгө жүк комдогон, ат менен жүргөнбүз, жана ошондой эле ушундай бизге унаа катары пайдаланылган жандыктар ушулар болгон деп ушуларды жасап койдум. Анан баягы байыркы кыргыздардын кийими кандай болгон, жашоосу кандай болгон, ушул курчактардан деле көрсө болот да. Нукура таза кийиз болгондуктан натуральный. Бул балдар ойногонуна да жакшы, сувенир катары да жакшы, зыяны жок. Анан баягы кол эмгек өзгөчө башкача жакшы көрүнөт. Ошол себептен ушуларды жасап койдук да. Бул да өзүнчө бир дизайнерлик жумуш. Ар бирин подборка кылып, мунун биягын мындай кылайын. Бирок ошол эле убакта подборканын убагында деле баары бир баягы нукуралылыкты, кандай өңдү ким кийген, ошондон бери ойлонуп туруп жасаш керек. Например, кызыл эле кийимди кемпирге кийгизип койсоң, ал көп жараша бербей калат. Анан эле мындай каралжың бир башкача улгайган адамдардын өңүн алып келип, кичинекейлерге жасап койсоң, дагы окшошпой калат. Мындай чоң кишини кичирейтип койгон сыяктуу болуптур. Анан ошол убакта баарын ойлонуштуруп, баарын жасаш керек да.